Саламатсыздарбы урматтуу окуучулар? Кутман күнүңүздөр менен. Баарыңарга бекемден соолук жана жагымдуу маанай каалоо менен бирге бүгүнкү 8-класстар үчүн кыргыз адабияты сабагын баштайбыз. Сабагыбыздын темасы Барпы Алыкуловдун өмүрү чыгармачылыгы. Бүгүн биз сабакта Барпы Алыкуловдун өмүрү чыгармачылыгы боюнча кеңири маалымат алабыз. Өмүрү өрнөк инсандын чыгармалары аркылуу жан дүйнөбүзгө руханий азык алып, адабиятка болгон кызыгуубузду арттырабыз жана элдин керегине жараган инсан болууга багыт алабыз. Кыргыз элинин залкар акындарынын бири, улуу акын Токтогулдун шакирти Барпы Алыкулов 1884-жылы Жалал-Абад облусунун Сузак районундагы Ачы кыштагында туулган. Атасы Алыкул жалчылык менен күн көргөн. Ошол көр тиричиликтин айынан Алыкул 9 баласын бага албай, 2 баласы Болот менен Барпыны бай адамдарга малай кылып берген. Барпы кичинесинен жокчулуктун запкысын көрүп чоңойгон. Акын мына ушул жерин «Атакем мени сүйүп балам» деди. «Ач калдык, сени малай салам» деди. Ошентип Назарбайга болдум малай, малайлык туткунунда жүрдүм далай деген эскерүүсү бар. Барпы Алыкулов 1915-жылы улуу акын Токтогулга атайы барып жолугуп, андан таалим алган. Анда эмесе балдар, көңүлүңөрдү улуу акын Токтогул менен шакирти Барпынын жолугушуусун Эстебес Турсуналиевдин аткаруусунда угалы. Haң eşikten geldin bir meyman, göңүлүм сага бөлүндү. Сезбейт деп менин ойлобо, сыягың акын көрүндү. Кандай иним экенсиң, үйгө кирбей тартынган, араң кирип олтурдуң бир кишинин артынан. Сырдассаң арман бөлүнөт, илебиң жука көрүнөт. Өнөрүң болсоң өргө чап, тартынбай балам сырыңды айт. Чын сырыңдың айтпасаң балам, адебиң менен өзүң кайт. Анда Барпы Эшмембет айткан атыңды, билдим коңаба баркыңды, эми таанып турамын кир болбогон атыңды. Адеби жок менинин алдыңа келген өңдөнөм, алыстан келдим ашыгып, Токтогул сага көлдөлөң. Эшитким келет үнүңдөн, булбулдан ширин тилиңден. Аттанып келдим атайы, төлөс бостон элимден. Болжолдоп чыктым бостондон, насибим сизге кошкондун. Анда током Хаң алыстан келген баласың, айтымдуу сөзгө канасың. Сурайын ата тегиңди, билейин сенин жөнүңдү. Бикири жок аттанган бий баласы болбогун, пайдасы жок мактанган бай баласы болбогун. Ырым менен эритем деп келгенден болбогун, калайыкка чоң сүйдөп жеп келгенден болбогун. Арыктатып алатты аксаткандан болбогун, айылдын ичин бүлгүсүп какшаткандан болбогун. Бейкасаң кийип түрлөнүп жасангандан болбогун. Деп улуу акын Токтогул Барпыга өзүнүн акыл насаатын айтып, Барпынын акындык өнөрүн баалап, ат мингизген дешет. Барпы Октябрь революциясынан кийин Жаш Совет мамлекетин чыңдоого белсенип катышкан. 1920-жылдары Жарды жалчы комитетинин төрагасы, Чамкент айыл кеңешинин төрагасынын орун басары болуп иштеген. Андан соң көзү ооруп, көрбөй калган. Көзү көрбөй бирөөлөргө жетелетип калса да, тагдырдын оор сыноосуна баш ийбей, улуу ата мекендик согушта өзүнүн мекенин коргоо үчүн кетип жаткан жоокерлерди темир жол вокзалынан ырдап, аман барып,
Кан ичээр душмандарды жеңип келгиле деп ак батасын берип узаткан. Акын үй бүлөлүк жашоосунда да көп кыйынчылыктарды башынан өткөрдү. Ал көп жолу балалуу болду, бирок алар тилекке каршы чарчап калышты. Ал 1949-жылы 9-ноябрда Фрунзе шаарында дүйнөдөн кайткан. Кыргыз элинин даанышман ойчулу дүйнөдөн кайткандан кийин анын үйүн Барпы апыздын үй музейи деп ачышкан. Жана ошол айылдын атын Барпы айылы деп өзгөртүшкөн. Кыргыз эл ырчысы, элдик ооз-эки поэзиянын классиги, кемеңгер акын Барпы Алыкулов айт айт десе, күн, аккан суу, дүнүйө, гүл кыздар, мөлмөлүм, мырзайым, лөлү кан, буракжан, гүзал кыз, кара көз, дилбарым, өзгөчөм, алтын, ак жылдыз жана ала тоо көрккө келбейт эл болбосо деген сыяктуу шедеврлери бар. Мына ошондой залкар акындын ажайып чыгармалары кыргыз элинин адабиятында, маданиятында азыркы убакка чейин ырдалып келет. Дайралар толкуп ташпайт сел болбосо, аргымак ат арыбайт бел болбосо, дыйканга түшүм кайда жер болбосо, ала тоо көрккө келбейт эл болбосо деген чыгармасын Роза Аманованын аткаруусунда тыңдайлык. Анда эмесе балдар, Барпы Алыкулов жөнүндө башка даанышман ойчулдардын оюн угуп көрөлүк. Кыргыздан чыккан барпырчы, кыйланы жеңген алпырчы, Байдылда Сарнагоев. Жарышка түшсө жел менен, жарактуу пенде жеңбеген Осмонкул. Кыргыз адабиятынын классиги, булбулдай таңшыган ырчы Темиркул Үмөталиев. Жылдар өткөн сайын Барпы мунарасынын ажары ачылат Түгөлбай Сыдыкбеков. Балдар, келгиле экранда жазылып турган ырсаптарын биргеликте окуйлук. Маңдай чачың маргалаң, жибегиңдей мөлмөлүм, сенин ышкың баланын тилегиңдей мөлмөлүм, секини баскан бутуңдан, сейдана мончок жытыңдан, кадамың койгон бутуңдан,
калемпир мончок жытыңдан көрүнүп койчу бир жолу булуттан чыккан айга окшоп. Эки лебиң кызыл гүл ачылгандай мөлмөлүм, бир карасаң жүрөккө чачылгандай мөлмөлүм. Азаматсыңар балдар. Анда эмесе ошолорду обону менен угуп көрөлүк. Ay kakşıp jatkan çöldөрүн ay mölmöl, oy mölmöl, ay mölmöl, ay mölmöl. Tüydün ölmöl appagım, alamdan sende tappadın. İzde gündünüga mölmölünde bakşadın. Sekin baskan butungdan, sidana monçok jıtыңdan. Kadam koygun butungdan, kalempir monçok jıtыңdan. Ötüngüsün özgönün, gürü içinde mölmölün. Sozulganın sana geldin ay gümüşünde mölmölün. Ayın deyin jorgonun ay jürüşünde mölmölün. Ay mölmöl, oy mölmöl, ay mölmöl, ay mölmöl. Çınağa kılgan baldan son, çınında yağa malınsan. Çalmay jatı boşundun ay için özüngö bagınsam. Çıgarıp koyson korurup, çınağın bolup jagılsam. Al torunum moynuna yak barjam bolup tagılsam. Vay çalar beleng bölüm bölüm. Yerinde sen malım yok, mal tabuğuna alım yok. Dileğinin ardına kışın yarım için yok. Manga kadar sen sulubu, çeçal varlık men oynat. Bir oktanının bağrına karabay teke dönmüşüm. İn azap kagayılının, ölü koy ki bir yolun ağırlıktan çıkan kaybolur. Ölü koy ki bir yolun ağırlıktan çıkan kaybolur. Ölü koysun bol boybuna buluttan çıkan ay okşur. Көрдүңөрбү балдар? Барпалыкуловдун өмүрү оор сыноолор менен өтсө да, анын ырларынын уйкаштыгы, элге өтүмдүүсүн байкадыңарбы? Келгиле, ушул ырындагы Мөлмөл аттуу кызга сиңфейин жазабыз. Мөлмөл, сулуу, келишимдүү, секин басат, суктандырат, ашык кылат, булуттан чыккан айдай зарыктырат. Бийкеч. Балдар, келгиле, бул сүрөттөрдү көңүл бөлүп карап, ортодо суроо белги турган жерге эмне сүрөт коерубузду таап көргүлөчү. Азаматсыңар, туура таптыңар. Албетте, сүрөттөрдү көргөндө Барпалыкуловду элестетпей коюу мүмкүн эмес. Себеби бул темалар жөнүндө ал чыгармаларын жазган. Анда эмесе балдар, Барпалыкуловдун эл оозунда ырдалып жүргөн дагы бир чыгармасына көңүлүңөрдү бурабыз. Akılına tüygönün, aşık bir
болуп жете албай да нарасат күндө жүргөнүң мен дагы ырдап берейин ашыгылыктан бир сабак дак салдыңыз жүрөккө да дарди зар көзөл ак тамак бүрдөлдү жаштын иши экен күсөнүм сүйүү чарбагым аманат жанга белектеп мен ашыгылык гүлүн кармадым ана ошо гүлдү беришке мен көзөлдү издеп барганмын булактан көрүп чак түштө да булбулдай абас салганмын қалыңдан кайкалап бүткөн далыңдан безеленген белиңден да беш талдап өргөн чачыңдан чачың көлдүн камышы өзүңүздү сурасам да өрнөктүү элдин калысы сураганын себеби сүйбөй да киши келеби сыпайынын жайыны да билбей да киши келеби зыяда болсоң кулак сал да зарымды угуп гүлүмдү ал керек болсо көзөл кызда көрө турган ай күнүмдү караңгыда жол жүрсөң чырагың болуп жүрөйүн күнүгө келип суу алчу булагың болуп жүрөйүн кайда барсаң жаныңда да ынагың болуп жүрөйүн жашырбастан ачык айт эмне болсо оюңда жүрөгүңөн илинген да туткунуң мен торуңда кыйнасаң да өзүң бил сыйласаң да өзүң бил ай тагдырым сенин колуңда. Көрдүңөрбү балдар, Барпалыкуловдун чыгармалары кандай гана сонун. Маданият жаатында да көптөгөн ырчылар Барпалыкуловдун ырларын уламдан улам жаңыртып ырдап келе жатышат. Балдар, Барпалыкуловдун силерге арналган насыят сөздөрү менен сабагыбызды жыйынтыктагым келип турат. Көңүлү жакын тең туштуу жандагыла балдар-ай, жалган сөздү ырас деп айтпагыла балдар-ай, бирөөнүн жолуна депсиз тоспогула балдар-ай, мөндүрдөй жаап ок түшсө коркпогула балдар-ай. Бирдин көөнүн орутуп кетпегиле балдар-ай, үйүңдү таштап талаага жатпагыла балдар-ай, ырыскыны бекерге төкпөгүлө балдар-ай, түбү кандай болушун эстегиле балдар-ай. Акаарат кылып бирөөнү сөкпөгүлө балдар-ай, өзү тең туш болбосо тийишпегин балдар-ай, кеп бербеген такымчы болбогула балдар-ай, бош куржунга суук колду салбагыла балдар-ай. Бүгүнкү сабакта Барпы акындын өмүрү чыгармачылыгы жөнүндө жалпы маалымат алдык. Эми ушул өмүрү чыгармачылыгы жөнүндө төмөнкү билдим, билчүмүн, билгим келет таблицасын толтурабыз. Үйгө тапшырма болсо, Барпалыкуловдун ырларындагы салыштырууларды таап, аларды жазабыз. Көңүл бөлгөнүңөр үчүн чоң рахмат. Саламатта болгула.